28 bölüm. Жээки аманесен чыккандан кийин аралдын аты Мелит экендигин билдик. Жергиликтүү эл бизге өзгөчө адамкерчилик көрсөттү. Алар от жагып бизди чакырышты. Анткени жамгыр жаап, суук болуп жаткан эле. Павыл бир топ кургак чырпык терип келип отко салып жатканда, ысыктыктан улам бир уулуу жылаан чыгып, анын колуна жабышты. Жергиликтүү эл анын колуна жабышкан жылаанды көргөндө бири-бирине бул адам киши өлтүргүч болсо керек, деңизден аман чыкса да, акыйкаттык аны тирүү калтырган жок дешти. Бирок Павыл жылаанды отко силкип таштады. Андан эч кандай зыян тарткан жок. Алар Павылдын денеси шишип кетет же болбосо ал мүртөлөт деп күтүп жатышкан эле. Бир топ убакыт өтсө да ага эч нерсе болгон жок. Ошондо алар ойлорун өзгөртүшүп, бул бир кудай болсо керек дешти. Ал жерден алыс эмес жерде аралдын башчысы Публий деген адамдын жери бар эле. Ал бизди чакырып 3 күн меймандостук менен коноктоду. Публийдин атасы ысытма жана ич өткөк менен ооруп жаткан эле. Павыл анын жанына барды да, сыйынып, колдорун анын үстүнө коюп, аны айыктырып койду. Ошондон кийин аралдагы башка оорулуулар да келип айыгып жатышты. Алар бизге урмат сый көрсөтүп, жолго чыгарыбызда керектүү нерселер менен камсыз кылышты. 3 айдан кийин ушул аралда кыштаган эгиз кудайлар деген Александриялык кеме менен деңизге чыктык. Сиракуза шаарына барып, ал жерде 3 күн болдук. Ал жерден чыгып Регия шаарына келдик. Бир күндөн кийин түштүк шамалы соккондуктан эртеси күнү Путеол шаарына келдик. Ал жерден бир туугандарды таптык. Алар бизден 7 күнгө калуубузду өтүнүштү. Андан кийин Римге жол тарттык. Ал жердеги бир туугандар биз жөнүндө угуп, Апий аянтына жана 3 мейманкана деген жерге чейин келип, бизди тосуп алышты. Павыл аларды көргөндө Кудайга ыраазычылык билдирди жана кайраттанып да калды. Римге келгенибизде жүз башы туткундарды падышанын аскер башчысына тапшырды. Павылга болсо бир аскер менен өзүнчө жашоого уруксаат берилди. 3 күндөн кийин Павыл жүйүттөрдүн эң атактуу адамдарын чакыртты. Алар чогулганда мындай деп сүйлөй баштады. Агайын туугандар, элге каршы же ата-бабаларыбыздын салттарына каршы эч нерсе кылбасам да, кишенделип, Иерусалимден римдиктердин колуна салынып берилдим. Алар мени суракка алып, менден өлүм жазасына тарткыдай кылмыш таба албай коюшкандан кийин бошотмокчу болушту. Бирок жүйүттөр каршы чыгышкандыктан мен Рим падышасынын сотун талап кылууга аргасыз болдум. Бирок мен ал сотту өз элимди айыпташ үчүн талап кылган жокмун. Мен силерди мына ушул себеп менен силер менен көрүшүп сүйлөшүү үчүн чакырдым. Анткени мен Исраил элинин үмүтү үчүн ушул кишем менен кишенделдим. Ошондо алар ага биз жүйүт аймагынан сен жөнүндө эч кандай кат алган жокпуз. Келген бир туугандардын эч кимиси сен жөнүндө кабарлаган жок. Эч бир жаман нерсе айткан да жок. Ошондой болсо да сенден өз оюңду кууз келет. Анткени биз бул окутуу жөнүндө баардык жерде талаш тартыш болуп жатканын билебиз дешти. Ошентип алар бир күндү белгилешип алып, Павыл жашап турган үйгө дагы көптөгөн жүйүттөр менен келишти. Павыл аларга эртеден кечке чейин Кудайдын падышачылыгы жөнүндө күбөлөндүрүп, Тоорат жана пайгамбарлар китептеринин негизинде Иса жөнүндө ишенимдүү далилдерди келтирди. Кээ бирөөлөрү айтылган сөздөргө ынанышты, ал эми кээ бирөөлөрү ишенишкен жок. Өз ара келише албай, алар тарая башташты. Ошондо Павыл аларга мындай деди. Ыйык рух Ишая пайгамбар аркылуу биздин ата-бабаларыбызга мындай деп туура айткан экен. Бул элге барбайт, кулагыңар менен угасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр. Көзүңөр менен карайсыңар, бирок көрбөйсүңөр. Анткени көздөрү менен көрбөш үчүн, кулактары менен укпаш үчүн, жүрөктөрү менен түшүнбөш үчүн, мага кайрылып айыкпаш үчүн бул элдин жүрөгүн май басты, кулактары катууланды, алар көздөрүн жаап алышты. Ошондуктан билип алгыла, Кудайдын куткаруусу бутпарастарга жиберилди. Муну мына ошолор угушат. Ал ушул сөздөрдү айтканда, жүйүттөр өз ара көпкө талашып тартышып тарап кетишти. Павыл Римде 2 жыл батырда жашады. Келгендердин баарын кабыл алып, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө, Теңир Иса Машаяк жөнүндө кайраттуулук менен айтып, аларды тоскоолдуксуз окутуп жатты.